Бишкекте мотоциклист 3 адамды сүзүп, бирөө көз жумду. 25 жаштагы жаран Yamaha үлгүсүндөгү мотоцикли менен бара жатып, Шабдан Батыр көчөсүнө жайгашкан Globus гипермаркетинин унаа токтотуучу жайынан 3 кишини сүзүп кеткен. 18 жаштагы жаран ооруканада көз жумган. Дагы бир жабырлануучу улуттук госпиталдын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды. Ал эми жол милициясы кырсык боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалганын билдирди. Өзүн ыкчам кызматкер сезип жүргөн айдоочу колго түштү. Бишкек кайгылуучулары рейд учурунда Toyota Corolla унаасын токтотушкан айдоочу машинага укук коргоо органдарына тиешелүү ыкчам оперативдик номер тагылганын билдирген, бирок шек жаралып, текшерүүдө номерда транспорт каражатынын каттуу көбөлүгү да жасалмай экендиги аныкталган. Натыйжада көлүк айып короого киргизилип, айдоочуга протокол түзүлгөн. Материалдар юридикалык баа берүү үчүн тиешелүү органдарга өткөрүлдү. Сотрудник эмессиз, оперативный номерди каяктан алдыңыз? Техпаспорт кто вам выдал вот это свидетельство о транспорте? Анан ким берди? Ким берди? Бишкекте кыз жигит баңгизаттарды катып жүргөн жерден кармалышты. 33 жаштагы жигит менен 22 жаштагы кыздын жанынан изолентага оролгон синтетикалык баңгизаттар табылган. Алар буга чейин катып кеткен 14 жайды көргөзүп, ал жерлерден баңгизаттар алынган. Аталган факт боюнча кылмыш иши козголуп, кылмышка тиешеси бар башка адамдар аныкталууда. Улуттук банктын мурдагы төрагасы Мелис Тургунбаев кармалды. Өздүк булактары кабарлагандай, ал Кыргыз нефтегаздагы иштерге байланыштуу коррупцияга айыпталууда. Тургунбаев мурда аталган ишкананы жетектеген. Шайырбек Ташиев Ички иштер министрлигинде күбө катары суралып жатканы айтылды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Шайырбек Ташиев Ички иштер министрлигинде күбө катары суралууда. Бул тууралуу анын тарапташы Орозбек Осмонов социалдык тармактагы баракчасына жазды. Акыркы күндөрү Ташиев, Шайырбек Ички иштер министрлигине сурак берүүдө деген маалыматтарды жазып жатасыздар. Ал күбө катары гана суракка барып жатат. Мыйзам жазган, аны сыйлаган киши катары бардык иш-аракеттерин мыйзам чегинде аткарып жатат деп белгилеген ал. Буга чейин маалымат каражаттары экс-депутат сурак берип жатканын жазышкан. Анын алдын Улуттук банктын мурдагы башчысы Мелис Тургунбаев Кыргыз нефтегаз боюнча сурак берип, камакка алынганы айтылган. Ички иштер министрлиги азырынча расмий маалымат бере элек. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Ноокаттагы Чыңгараев атындагы балдар лагери жергиликтүүлөрдү тынчсыздандырууда. Интернет желесине Ош облусунун Ноокат районундагы Чыңгараев атындагы балдар лагеринин видеосу тарады. Жергиликтүүлөр мекеменин учурдагы кейиштүү абалын социалдык тармактарга жарыялап, өлкө башчысы Садыр Жапаровго кайрылышууда. Алардын айтымында учурда лагерь профсоюздук уюмга карап, балдардын эс алуусуна эч бир шарт түзүлгөн эмес. Алар имаратты Ноокат райондук билим берүү башкармалыгынын карамагына өткөрүп берүүнү өтүнүшүүдө. Биз өзүбүздүн бюджеттен жаңы заманбап мугалимдер жана окуучулар дем ала турган борбор кылып куруп алат элек. Кооз жаратылышта жайгашкан лагерь качанкыга чейин кароосуз тура берет деп билдиришкен тургундар. Борбор калаадагы Бишкек арена стадионунун курулушу азырынча ушундай болду. Ири масштабтагы долбоорду Кайрат Сейитказиев асмандан тарткан.
Спорт аянт быйыл августта ишке берилет. Стадион 51 000 адамга ылайыкталган. Бийликтин айтымында ал ФИФАнын талаптарына жооп берип, эл аралык ири турнирлерди кабыл ала алат. Спикер Маматалиев Мамдуманын төрагасы Володин менен жолукту. Жогорку кеңештин төрагасы энергетика, инвестиция, транспорт, өнөр жай жана айыл чарбада кызматташтыкты тереңдетип, маданий-гуманитардык алаканы чыңдоо зарылдыгына токтолду. Жолугушууда көтөрүлгөн маселелер: коопсуз, мыйзамдуу жана тартипке салынган миграцияны камсыз кылуу, эмгек мигранттарынын үй бүлөлөрү үчүн медициналык камсыздандыруу шартын жакшыртуу, мектепке кабыл алуудагы тестирлөөдөн кыргызстандык окуучуларды бошотуу, өлкөдө жүрүү мөөнөтүн узартууну жөнөкөйлөтүү, ЯЭП алкагындагы жеңилдиктерди сактоо, айрыкча жүк ташуучуларга жаралган тоскоолдуктарды жоюу. Жолугушуудан кийин Володин тиешелүү ведомство жетекчилерине көтөрүлгөн маселелер боюнча жыйынтыктоочу чечимдерди иштеп чыгууну тапшырды. Ошто 4 жарандын үйү тинтүүгө алынды. Ош шаарында жана Кара Суу районунда экстремисттик аракеттерге шектелгендердин үйлөрүндө тинтүү жүргүзүлдү. Бул тууралуу Ош шаардык милициясы билдирди. Маалыматка ылайык, Оштун Кара Суу районунун 32 жана 45 жаштагы тургундарынын үйлөрүнөн 3 телефон, 19 даана DVD диск, 16 даана китепчелер табылган. Ал эми Ош шаарынын 25 жана 34 жаштагы тургундарынын жашаган жерлеринен 7 телефон, 3 ноутбук, 3 бычак, 1 кастет, 14 китепчелер алынган. Аталган чектүү жарандар милицияга жеткирилишип, алынган далил буюмдарга тиешелүү соттук экспертизалар дайындалган. Учурда тергөө иштери уланууда. Сокулуктагы почта филиалында ири өлчөмдөгү каржылык мыйзам бузуу ачыкталды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жүргүзгөн текшерүүлөрдүн натыйжасында мамлекеттик каражаттарды мыйзамсыз пайдалануу фактысы аныкталды. Бул тууралуу аталган мекемеден билдиришти. Маалыматка ылайык, Кыргыз поштасынын Сокулук филиалынын мурдагы башкы эсепчиси 2025 жылдын август айынан 2026 жылдын январь айына чейин кызматтык абалынан пайдаланып, акча каражаттарын өзүнүн жеке эсептерине мыйзамсыз которуп турган. Тергөө учурунда мамлекетке келтирилген зыяндын көлөмү 15 миллион сом экени белгилүү болду. Бул каражаттардын бир бөлүгү жеке муктаждыктарга, анын ичинде Ысык Көл облусундагы курорттук аймактан кыймылсыз мүлк сатып алууга жумшалганы аныкталган. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, учурда тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары уланууда. Чүй облустун Суу Самыр жана Көкөмерен дарыяларына койгон сууларга Ысык Көл жилиңгири балыгынын 5000 даана чабактары кое берилди. Бул тууралуу бүгүн 26 мартта Айыл чарба министрлиги билдирди. Маалым болгондой, аталган иш-чара суу биоресурстарын сактоо жана көбөйтүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин бир бөлүгү болуп саналат.